Мен кече интервьюну берип алып, өзүмө шок болдум. Ушундай менин подзащитныйымды ушунча ишенчелем. Ушунча 10 жылдан бери үй бүлөлүк адвокат болуп жүрчүмүн. Ушунча бир кичи пейилдүү үй бүлөсү менен өскөн киши деп жүрчүмүн. Анан президентке кеткенде эле ажыдары болуп калып, калпычы болуп эле 200 болуп калганда ушунча мен жаман болдум да, өтө жаман болуп нерв болдум. Бул кандай эмне ушундай бийлик барган кишилер бир жасаматта өзгөрүп кетеби же кандай болуп кетет деп. Журналистке суроо берди. Муфти боюнча бул кандай дейт. Биринчи муфти жөнүндө аларды президентибиз жок дегенде такма-так маалымат менен бербейби? Ушакты алып алып эле жайылтып атат. Ал ушак эч бир далил жок. Жок дегенде Бакыт Нурдиновдон сурап албайбы? Өзү дайындады, сен ревизорсуң деп. Мына мага чейин Бакыт Нурдинов көп жерге интервью берди. Аны мен айткан сөздөрүн кайталабай эле коеюн. Бир гана мага тиешесин айтайын. Ал журналист бергенде эмне деп айтты? Мен Токталовду өзүм койгом жумушка дейт. Аягын айткан жок. Эмне жумушу менен кетти? Эң аягында айтып койду. Экстремисттерди, террористтерди, хизбуттарды коргоду эле дейт. Эмне кылды? Көңүлүн буруп айткан жок. Токталиев деген менин адвокатым оппозицияны курган, пропозицияны коргон, карапай мусулмандар да коргон. Мен үй бүлөмдү толук коргон деп айта алган жок болсун. Бул эмне? Уялдыбы? Мен адвокатымды айткандан. Ошону такып түшүнө албадым да. Анан кийин айтып атпайбы? Мен дейт, эң жакын кишим бар дейт. Арзек Бурханов дейт, депутат болуп чогуу жүргөн дейт. Ошо түнө жетет. Ошол мен табыштаган дейт. Сен барып муфтийге айткын, ызы чуу өткөрбөй, тигинде мындай кылбай, ошого айт, ызы чуу өткөрбөсүн деп. Айтсам, ал барып Токталиевге айтып коюптур. Токталиев тескери барыптыр, жеткизиптир. Сен арыз жаз дептир, ошонун ызы чуу чыгып кетиптир дейт. Эгер ошондой болсо, 24 январда президент Саржапар өзү муфтиятка келген да. Териштергенге. Эмне болуп атасың, эмне тынч болуп атасың. Мен ошондо туруп айткам да. Арзыбек Бурханов сиздин атыңыздан келип, момундай мага резюме карматты. Ушуну Садыр Жапаров карматты. Берди. Ушу кишини Гафур Султаналини ИО муфти кылып шайлаш керек. Тез арада муфтийди арыз жаздырып алдырыш керек. Эгер жазбаса жумуштан кетет, анан биз муну каматып коебуз. Анан ошентип туура түшүндүр. Эгер камалгысы келбесе, үстөн текшерүүнү кылгысы келбесе, сен түшүндүрүп куюң, өз ыктыяры менен арыз жазсын, бул инаугурацияга барат, батасын ошо президентке берет. Андан кийин инаугурациядан ушу киши биздин муфти болот деди. Мен өзүм укук коргоочу, адвокат болуп, мыйзамдуулукту каалап, сурап жүргөн киши. Ага чейин буга чейин Садыр Жапаров мага да звонок кылган. Байке, тиякта ызы чуу болуп атат. Ансы биз шайлоодо жүрүп атсак, эки жерде ызы чуу болуп шайлатпай, муфтилерди шайлатпагын. Инаугурация бүткөндөн кийин өз огу менен, жол менен, мыйзам жол менен шайласын деп айткам. Ошо сөздү айтсам, жок дейт. Президенттин ою өзгөрдү дейт. Ошону шайлаш керек деп туруп алды. Анан мен муфтийди чакырдым. Максат ажы мага Бурханов ушинтип айтты. Кандай дейсиз? Президент го сизге да айткан, мага да айткан. Мага тиккеден айткан, көзөмөлгө койгон. Тийбесин деп. Анысында Аманбаевга да айтып өтпөбү? Аманбаев да мага айтканда. Президенттин айтканын уктуң белеңдер, уккам, тийбейбиз эч кылдым. Ана бул эмне деген болот? Бул Бурханов өз оюн чыгарып атат го деди. Деп, анан президентке бул кагатты көрсөттүм. Анын ичинде Абдышүкүр отурду, бар отурду, Бурханов отурду, балким Фейсбуктан көрдүңөр да, бар отурганыбызды. Эмеденчи, президент бизге жыйналыш өткөрүп аткан, Фейсбукта бар, бүт партиялар жыйналыш, муфти мен президент болуп чөчүп, андан кийин аалымдар менен чогултуп дагы бир түшкөн сүрөтүбүз бар. Ошону.
Ошондо Гафуров туруп айтпайт беле. Мен берген эмесин Токталиев калп айтып атат деп. Айта алган жок да. Президент кате тилдебеди муну. Мен сага качан айттым Бурхановду. Сага качан айттым? Эмне үзүп салып жүрөсүң бияка дейт. Анан эң жаман жак жери президент айтат. Бурханов дейт, мен жөнөп жүргөн кишим болчу дейт, четте. Четте жүргөн кишиге эмнеге ага тапшырма берет. Тапшырманы мага бербейби? Мен дин комиссиясы болсом, өз алып келип койсо, өз айтып атат. Мен ишенген кишимди койдум. Дин чөйрөсүн жакшы билген кишини койдум. Мусулмандардын укук кишини колдоп жүргөн. Ошонтип айтып отуруп, мен Токталиевке дейт, жардам берем, өзүм этеп, ошондо сүйлөп айтып кеткен. Анан ошондой эки жүздүүлүк болуп калабы. Мен ошого таң калдым. Мен жумушка жулунуп барган эмесмин. Мен ошо дин комиссияны бер деп айткан эмесмин. Өздөрү мага сунушташкан. Сен мусулмандын укугун көп коргоп жүргөнсүң. Анан дагы Бакыт Нурдинов дагы тилерди сунуштап койдум. Ушунда Аким Байке көп сунуш эметчи эле дин комиссияда берсеңиздер, мусулмандын укугун коргоду эле 2000-ге жакын мыйзамсыз диндин корутундусу менен соттолуп кетти эле. Балким ошол реабилитация кылыш керек, мындай жасаш керек, ошо Токталиев берсе жакшы болот эле деди. Мен баргым келген эмес. Мен ачык эле Садырдын агасына айттым. Силерге кандай жумуш керек деп, мен мага кереги жок жумуштун, баргым да келбейт. Эметпин. Мына Нурдинов деген Бакыт мени сүйрөп келди бул жерге. Бирок берсе, эртең берсин, эртең барайын. Эртең бербесе, андан кийин барбайм дедим. Себеби мен күткөм, эртеси шайлабайт мени, койбойт депчи. Канча бир күн болуп койсом, мен ушундай ультиматум коюп атсам. Десем, айтканда эле түн ичинде мага звонок кылат. Аким Байке айткан эмес, сизди дин комиссияга эртең бекитип кетем деди. Мына айткан сөзү. 10 болуп атат. Мен акыркы мен указ менен кол коюп сени бекитип кетем, сиз барып иштеңиз деди. Болду ден, кирдим, иштедим. Облыстын баарын кыдырып чыктым. Бир киши мага каршы чыккан жок. Терс критика да айткан жок. Бүт партияң аалымдан кеңеси бүт сүйүнүштү. Акыркы жолу дейт, бир атеист эмес, динди түшүнгөн киши, биздин укукту коргой турган киши келиптир деп, баардык жерде мени сый урмат менен тосуп алып турушту баардык жерде. Мен Садыр Жапаров эртең президент болуп калса, анан баланча жумушка барам деп эч көзсөгөнсүм. Укук коргоочу мен кишилерди таандабайм. Оппозициясына, пропозициясына бүт баарын коруп, бийликке тике-тикени айтып жүрүп, Садыр Жапаров 12-жыл камагында өздөрү чакырып алып, сен саясий адвокатсың, бизге адвокат болуп бер деп, мен ошондон бери адвокат болуп, андан кийин митинг пикет болуп калганда Садыр өзү түрмөгө, Сабыр өзү кармалды, иниси кармалды, бүт баары камалып атты. Анан ушунча мен ошо кезде Чубак-Ажында адвокат болчумун. Такай мени сурап калчу, түлө бергенде, той бергенде, же бирдемке жакшылык болуп тамак чакырганда, Такай айтчу, Аким Байке Чубак-Ажын сиздин тилиңи алса алат, Чубак-Ажын чакырбайсызбы, шулардын батасын алалы деп. Анан Такай Чубак-Ажыны мен ээрчитип алып барчумун, үйлөрүнө, бүт баарына. Ошондо Чубак-Ажы ошондо үйүнө отуруп бата берди. Садыр, Кудай буйруса, сен президент болосуң деди, агасына дедим. Анан ага чейин атасы, энеси өтүп кетти, атасы өтүп кетти, тигини болуп кетти. Анан өздөрү айтып калды, эми Байке дейт. Сиз Байкеле болуп жүрүңүз деди. Бирок атабыз жок, апабыз жок, өтүп кетти. Сиз бизге атадай, энедей болуп калдыңыз. Ысык суубузга чыдап жүрөбүз. Күндүр түндүр биз менен бутубузга бут, колубузга кол болуп жүрөбүз. Кимибизди камап койсо дейт, сиз ошол жерде жүрөсүз деп ошентип айттым. Акырында эмне болду? Дөөлөт деген иниси операция кылабыз деп почка боюнча Пакистанга бара турган болуп калды. Биздин ГКМБлар уруксат бербей койду. Посольство бул экстремист террористтин үй бүлөсүн кишиси барганда жаман болуп жибере бер деп Пакистандар бербей коюптур мени визаны. Мен Пакистандардын элчиси жана көп кишилер мени таанышы. Себептери мен Пакистандардын укугунда коруп жүргөм. Көп. Мени абдан жакшы ар бир урматтап, сыйлап тосуп турчу. Анан мен кирип бердим. Булар ала албай жүрүп, бир айдан бери ар кыйналып жүрүшүптүр. Бир айдан бери мага айтпайт десе, Байке сиз келсеңиз сизге жазып бер деп 1 сааттын ичинде жазып беришти.
Viza жазып беришти. Отурдук, bir saatка жетип жазып берди. Виза кетти. Кеткенден кийин кайта тияққа барганда дөөлөттү. Ошактын спецслужбалары барган жерин текшериптир. Бизди спецслужба звонить кылыптыр. Силерге террорист экстремисттин үй бүлөсү кетти. Депортация кылып жибербесиңер, жардырып жиберебиз, силер ушуна чоң зыянга алып келет десе, алар чочуп кетип келиптир. Анан кайта мен посол чакырды. Посол чакырды, кайта документтер көтөрүп бар. Мына агасы саясий адвокат. Ой, мен саясий адвокатмын, агасы болсо саясий туткун. Камалып жатат. Эч бир мыйзамды бузулуп камалып десем, посолчо окуп, мен жазган арыздарымды кадатайсы өтүнүштөрүмдү көрүп, бүтүн бийлик кайрылган барын окуп чыктып, ошонун копиясын Пакистанга жиберип берди. Бул жөн эле саясий куугунтукта жүргөн агасы туугандар бар экен. Ошону жөнөмөтөт деп, ошо менен ал ошага калып дарыланып чыккан. Азыр социалдык тармакта жазып Анан да айттым. Жакындан бар дөөлөткө барып, дөөлөт дедим. Бул эмне кылганыңар дедим мени. Шылдыңдап. Ата барында мени кармап жүрүп, жөнүндө айтсаңар кетет десем, мусулман коому болуп шок болуп атат, айтат. Байке дейт, укпаптырмын дейт. Мен өзүм шок болуп атам деди. Барып айтайынчы деди. Барып айтайынчы эмне болуп атат. Анан баарынан дагы үмүт атат. Жеңеме барып Айгүлгө сурап көрбөйсүзбү дейт. Ошого бир айтпайсызбы дейт. Эмне, Майра Макай болуп калды дейт, жеңеңиз. Ошо чечип калды дедим. Ага барбайм, эч кимге барбайм дедим. Эч бир жумуш сурабайм дедим. Силер мени шылдыңды калдыңар. Мени жөн эле чакырып алып эле айтсаңар, бизге ушундай бир киши орун керек болуп атат, беребиз десеңер эле берип коймокмун дедим. Ага чейин кандай болду? Мага Бурхановтар, анан Искендер Айкуровтар айтат. Булар муфти жактан колдоп атса, мидет, муну сенин ордуңа дейт, Медер Карабаев деген бар дейт. Милицияда 10 отделде иштеп, экстремисттерди камап жүргөн. Ошону алып келген Ташиев дейт. Ташиевдин таластык, жалап аттык, тиги дагы жалап аттык, бир жерден ошону коюп кетти дейт. Мен Ташиевди күнөөлөй баштадым. Бул эмне деген Ташиев? Ташиевдин адвокат болгон да. Талант Мамытовдун адвокаты болгон. Абсатаров бар, 10 отдел директор антикоррупция, анда адвокат болгон. Булар эмне мындай Ташиев эме кылып атат деп, Ташиевди күнөөлөй басам, Ташиев тиякта оруп жатат, мага кече телефон чалды. Муфтинин сотунда отурганда, сотуна катышып атканда. Ай байке дейт, мен тынчым жанымды койгулачы дейт. Мен дарыланып чыгайын, дуа берип койгула. Мен андайга катышкан эмесмин. Мен өзүм айтып кеткем, муфтийге тийбегиле, Токталиевге тийбегиле деп. Сиздин жакшылыгыңызды билип туруп кантип мен сизге ушуга барам дейт. Мен ага барган эмесмин. Мына Алла турат, дуа бериңиз. Андан айттым, кечириңиз. Алла шыпа берсин, айыгып чыгыңыз. Ал айтты, мен чыгып келсем, ким провокация жасайт, өзүм ошолорду такташып алам деди. Сабырлуу болуп туруңуз, өзүм такташып алам деди. Ким ушунун баарын уюштурса деди. Ушунай жасап атса деди. Мына меники анан эми жанагы ким Медер Карабековдун. Ал мен жакшы тааныйм. Ал менин баламдын досу. Мага келип жүрчү. Анан айтты, Аяш ата деди. Мен 10 отделде иштейм, көп уюмдарды билем деди. Кайрымдуу. Сиз мага кат жазып бериңиз, акча алышат экен уюмдар. Ошон банктын кагыстарын алып келип берейин дейт. Сиз ошону жазып бериңиз. Ошо акча түшкөн акчалар чет мамлекеттен Арабтан түшкөн мыйзамды колдонуп атабы же жокпу? Экстремизм кеткен жок десең, мен барып ар бирин барып кекиртектеп карап, мына Токталиев директор жибердип, кекиртектеп тыйын алам, акча алам дейт. Анан сизге алып келип, сизди багып турам дейт. Эгер мен сөзүм туура эмес болсо сотко берсин. Себептен айткан, менде жазып алган мына. Андан тышкары Келдибек Аскарали жанында отурган. Ал келип туруп, ал айтты. Минтип, ага, Келдибек дейт. Сен арыз жазып койчу муфтийдин үстүнөн деди. Меники болболду. Арыз жазсаң дейт, муфтийди титеретип, кеттеп эметип, аяктан акча сырып келейин деди. Муфтияттан. Мына ошондой кишини алып келип коюшту. Анан Медер Карабаев эмне деп атат? Аяш ата дейт. Мен билген жокмун дейт. Мен резюмемди сурашты эле Садыр Жапаров дейт.
Анан Бурхановго карматкан дейт. Анан жөн мен түшүнгөн эмесмин дейт. Ошолор Садыр Жапар калпа берескен. Мен түшүнгөн эмесмин дейт. Анан отурсам эле телевизордон угуп калдым, интернеттен. Токталиев сиз түшүп калыптырсыз да, мен сиздин ордуна келип калыптырмын. Өзүмө неудобный болуп атат деп койду. Мына момунту айтылган сөзү. Мага неудобный болуп атат да. Көрсө, бул атай провокация жасаган келип атыптыр да. Мен кийин түшүндүм. Провокация жасап, жесе ошолордун коррупционный схемасына кирейинби, кирбейинби? Кирип кетсем чогуу ишейбиз, кирбесем мени Кайыпкулов менен Арзек Бурханов тээп салыш керек болчу да, өз кишин коюш керек болчу. Мына ошондой иштелген экен. Экөө биригип алып, кимге шылтоолоп коюптур да. Ташиев. Мунун баарын жасаган Ташиев анын жердеши деп. Мына болгон окуя ушундай болуп атат. Мени Бакыт Нурдинов ээрчип барганда, сөйлөп барганда мындай айтсачы, мусулман коому ушуну суранып атат, менден суранып атат, сизге жүрүп атат, ушуну Токталиев коюп бер дегенде, ал айтты, макул айтып көрөйүн кандай болот экен, Токталиев келсе жакшы болот. Анан айт, койчу дедим мен, агаң албай койсо, анын балкынын бар кишилери барды, балкынын жашы жетип калды, иштей албайт деп айтар, тигинде мындай, бирок жаштарды коет деп айтар дедим да. Мен барбай эле коеюн десем, жок байке, сиздин мусулман коому сурап аткандан кийин барышыңыз керек. Койбой албай койсочу, албай койсо президенттине карабай, бет карабайм, тууган бир туугандан кечип кетем деген, сен үчүн деген. Мына айткан сөзү ушундай. Мына Бакыттын көзүнчө айткан сөздү. Тууганчылыктан кечип кетем деген. Анын ат тезеге куратпай, такай Сабыр үйүмө келчи. Садырдын аялы келип турчу үйгө. Сабырдын бир тууганда катышып турчусуз да. Жакшылыктан. Анан ошондой болгон кишини анан көчкө тээп туруп, өздөрүнүн бир саясий кызыкчылыгы үчүн ошактан акча табабыз деп көчкө тээп салган болбойт да. Жок, бул Сабыр эмес. Мени бөлөк киши кубаласа, мейли Талант Мамытов кубаласын, Ташиев кубаласын кетсин, мен аларга бир да таарымайт элем. Себептен алар мен аласа бересем жок болчу. Себептен мен адвокаттыкка иш жасагам аларга. Балган жатым саясий иш эмес деп унчукпай көп мынча нааразы болуп эметмек эмесмин. Мынакей. Андан бөлөк киши айтып атам, бул адам эми өзүнүн жакын кишине ушундай мамиле жасап аткан президент элге кандай мамиле жасайт деген жыйынтыга келип атам да. Өзү туруп мен Токталиевди өзүм койгом деп туруп кайта калып айтып атпайбы? Токталиевди туура эмес, мен маалымат жеткизиптир деп, могу берген кагаздан, тапшырмасынан баш тартып атпайбы? Президент айтпаш керек эле. Билген күнү дагы ал сөздү чыгарбаш керек эле. Аны пресс-секретарь же пресс-служба айтыш керек болчу. Президент айткандан кийин өлсөңөр да талсаңар дагы Максат Ажыга бир иш кылмыш тапкыла да, таппасаңар жумуштан сени кетирем, ушуну камагыла деген. Кече соттор камалбай калбадыбы? Айласы кетип. Эмнеден кетти? Тергөөчү жазып кетти. 2 айга Максат Ажыны камайлы деп. Прокурор жазып келиптир, үй камагына чыгаралы дейт. Экөө карама каршы. Андай болбойт эч качан. Себептегенде прокурор түшүнөт. Эртең Максат Ажы акталып кетсе, прокурорду кызматтан алып чөтүп сот иш козголот. Кече эле Садыр Жапар ушуну куугунтук көрбөдү эле саясий. Эмне муну иштеп атат, кайта өзү куугунтук жасап атат элге. Мен таң калбайм, эртең мага да куугунтук жасаса. Сен ушинтип салдың, айтып салдың, үй бүлөк сырдын баарын айтып салдың деп. Мен андан коркпойм, мен чоочубайм. Мен адвокат, мен бетине, мен бир гана Кудайдан корком. Элдин баары сурачы, сен эмне коркпойсуң бийликтин бетине айткандан? Мен айтчым, ооба, мен бирөөнүн саясий заказын аткарсам, коркмокмун, Кудай таала айтмак. Ким сага саясий заказ берсе, ошо сени коргосун дейт. Мени эч ким саясий заказ берүү адам укугун коргонсун, Кудай таала өзү сактайт, өзү коргойт. Чындык үчүн коргойт. Эгер мен чындык үчүн өлүп кетсем, түптүз эле беш кетип калам. Мына, мен өлүмдөн коркпойм. Себеп дегенде Алла Тааланын буйругу менен гана сөйлөйм. Мунун байланышы эң кызыкчылыгы хач келатат.
Ким? Хажы. Хажы, ақша түседі. Жылыңа көптеген ақша түседі. Себебі Мақсатбек Ажы тұрады, ал ақша бөлішпейді. Дин комиссияда кем тұрады, Тоқталиев тұрады, аяққа милицияларға кімді кіргіздірмейді. Коррупция жолдан бермейді, телерге ақша жетпейді. Бірінші не қылыш керек? Тоқталиевті жұмыстан алыш керек, өз кішіні қойыш керек, мақсатқа кетпесі кетпей етеді, аны алыш керек, анын өз кішісін қойып тұрып, хастан түшкен ақшаны алып жасық. Бұл сценарий бірінші емес, бұл сценарий Чувагажында болған. Чувагажыға мен 3,5 жыл адвокат болған. 4 жол қылмыс іс қосылған. Чувагажының атасы ашық айтқан, мүфтидің көңші мен де Жалаватта Чувагажының атасымын. Чүй борында да Чувагажының атасы сенсің деген. Момытып, Чувагажының атасы мұшындай баға берген. Мен атадай болған кішіні, жөнелі кішіні атадай қылшымайды бардың. Чувагажы бір дағы не қандай саяси жасаса да менен кеңешіп тұрчу. Садыр Жапаров чоң қата саяси кетіп олса, кадр таңдауынчу. Бийликке келгенден кейін біз 10 чақты тажрибалы профессионалдар қорғап жүрдік. Барынтен кеп кішады, забортым. Шылуындарды, жегіс ішкістен бар çoğultu алды. Осылардың саяси тұтқын болып алды. Осыны сөздің. Біз мұндай жазатпайтылық та, Садыр Жапаров, байке, сен деген профессионалсың, дегендей мұндай барыңар келгіле, мерге тиіні қойса, қандай болса айтатылықты. Мұны болса болады, тігі болбайды деп. Мұна мерді бір жаман шайлабай езу болады. Минтранстың ішінде Швейяны алып келіп қойышты. Садыр Жапаровтың аялының подружкасын қойды байқа. Еш жол тармаған, білбеген, түшінбеген ішін алып келіп қойышты. Мұна аэропорт қойып қойышты өзің көріп отырсың, өзі чу болып атады. Энергетиканың алып келді, өзі чу болып атады. Мұның бүт барын өзі чу болған, кемесі қылып атады да, жаңағы Арзыбек Бұрханов. Арзыбек Бұрханов өзінше жаза алмайды. Садырдан бұйрығыз. Садыр ашық айтпады ғой. Арзыбек ештекені жасабайды деді. Менің бұйрығым жоқ деп. Мына өзі ашық айтпады. Ошон бұйрығыменен мені алдырып қойды. Жоқ дегенде шығырып кел. Сол бөйтелі. Байке, ушындай сізде Арзыбек Бұрханов менен Искендер Гапор жақтырып айтады. Алар сіз жол бербейді екенсіздер коррупцияға. Мыйзамсыз Мақсат Ажыны алмаштыралса, алмаштырып қойды, мыйзаммен алмашады деп. Осы сіз четке тұрыңызшы, мен өз кішім қойып қойын, ошо білген жасасын деп қойса, мен кетіп қалмақпын жөнелі, оғы біле. Анан өзі президент болып тұрып, анан кече интервью беріп, журналист сұрап атады. Тоқталиев дем үшін кетердің де сосын айталып отырады. Маға ошондай хабар келгенде, Гафурды қойғанна табыс деп, ол кішіне қойғанна табыс дегенден кейін, мен муфтиге айттым. Арзыбек Бұрханов айтып атады, президенттің тапшырмасы менен сен алыш керек екен, өз ықтиярымен арт жасап атады десеп, анан айттым, сен президентті, мен дедім, президентті бір еле көрдім дедім. Ана жол алекім дедім, шықырлек дедім. Мағарғанда сен 4 жол барып тұрсын дедім. Президентке барып, төкпей, чачпай, ошынты айтып бар. Тоқталиев ушинтип мага айтты, кет деп айтып атат. Арзыбек Бұрханов айтыптыр деп. Арзыбек Бұрханов жоқ десе, мага 5 жолу телефон чалды о жерге. Бүт запись турат. Арыз жазды. Качан алмаштырабыз. Мен турат бүт жазуу, записи. Эгер мен калып айтсам, эмеде айттым, жолугушта муфтиятында айтмакты Гафуров, антип айткан эмесмин. Айталы кысап турбады го. Мен bir ғана дейді, резюмені әлі бердім әлем деп тұрып алды. Резюмені берген дағы таңған жоқ. Маға бергенім. Ошондо не Садыр Жапаров урушты. Анан Садыр Жапаров тургузуп алып, жаш балаларды тургузуп урушты. Анан мен ошондо кимге айттым, муфтиға бар десе, муфти барып айтты, мен эмнеге алган атасыңар депти. Өзүңүз айтпадыңыз беле, инаугурация бүткөндөн кийин мыйзам жолдон алмашат деген. Эгер жок, анда эле сизге Гафуров керек болуп калып кое турган болсо дептир.
мен азыр эле арыз жазып эле тынч эле кетип калайын, ызы чыгылбай дептир. Анан президент айтты, жок, андай кылган жок деп, анан телефонду дейт, менин көзүмчө көтөрүп дейт, кимге звонить кылды дейт, Аманбаевга. Өздөрү айтпады, Аманбаевга талдым дейт. Менин көзүм мага айтып келди, менин көзүмчө Аманбаевга звонить кылып айтты дейт, тийбегиле dedi. Emne girişip emne almışlar ortasına dedim. Ana katı tilde gромко говорить сейчас болот dedi. Anda bu anda ömrüm жақсы чечилем тынчылык иши берсин dedim. Агаз тынч меселе биякта тынч жаткан туруп акын четинен булгытышып. Шайлоо мыйзамды өтсүн. 3-чү шайлоого барасызбы, барбайсызбы, ал өзүнүн ишиңиз. Бирок эч качан бир муфти илгеркидей болбойт. Бирөөнүн президенттин батасы менен келбейт. 3-өө, 5-өө, 15-ңер туруп алады. 15 кишинен бирөөнү тандап алсын дедим. Президент ошентип айткан. Биз кийлишпейбиз силердин саясатка ичке деген. Эми кийлишпейбиз деп коюп, мына кийлишип кетет атпайбы? Биз саясаттан да киришип кетти, финанс ичинен да киришип кетти. ГКМБнын эч бир эме мыйзамдуу иши жок болчу. ГКМ барып эмесин текшергенге, финансты. Аны кандай кылды? ГКМБ атай келди. Мыйзамдын баарын бузуп текшермиштүү болуп, мен сенин ишиңди жабам деп, анан бухгалтерди алдап камап, мына монда кылабыз, сен мага акча бер деди. Анан понуждение дачи взятки дейт. Мажбурлагандар. Күч органдар, ГКМнын кызматкерлери муфтиятка келет. Бизди дейт, ким жиберди дейт. Султан Гафуров менен Искендер Кайыпкулов жиберди дейт. Президенттин буйругу менен дейт. Муфти айтат, президентке чыгып айтпады, биз тийишпейбиз, кирбейбиз деп. Кандай силер киришип атасыздар? Жок, айтты, мынакей деп соттун чечим көрсөт. Соттун чечимини да мыйзам чыккан. Ошо менен келип документтен баарын алып кетет. Алып кетет да, ичин айтат, документти биз текшербей кайта берели, сен бизге акча берсең дейт. Анан кандай акчаны берем дейт. Силерде банкта жатат дейт, миллион. Ошонун проценти бир жылда чогулуп калды дейт, 100 000. Ошону бизге бересиң дейт. Ошону берсең дейт, биз аны жаап кайта документин алып келип беребиз дейт. Ошентип атып деп чыккандан эми айтат. Эми бул процент түшкөн экен, негизги акча турат, тийилбей, процент берсе берет, башы тынч салбасын иштетти деп муфти айтат экен, өкө соода алышты 100 000 болбойт экен, пениясы 70 000 болот экен дейт. Өкө соода алышканда. Ама 70 000 берет. Берип койгондон анан бизге дача взятка берди деп туруп, муфти кимди бухгалтер камап атат. Анан сен ошо менен кошуң бар деп муфтиди алып барып койгон атат. Эми биз кылмыш иш козготобуз жана оперлерге ошондой мажбурлоо жол менен пара талап кылып туруп, провокация жол менен жасап туруп каматкан үчүн. Кече камап коймок, муфти чарбамак. Себеп дегенде прокурор өзү суранып туруп алды. Биякта мыйзамсыздыктар көп болуп атат деп. Муну камасак, эртең мен буга жооп берип калам, жолдош прокурор сот деди. Чыгарыш керек деди, үй камагына. Анан тарташып алды. Мына ушул. Дагы бир нерсе бир эске түшөт да, 12-жыл баягы забордон секирип кетишпеди. Ташиев, Талант Мамытов, анан Садыр Жапаровдун секирди, бийликти басып алат дедим. Ошондо мени Садыр Жапаров өзү чакырып, мен сиз саясий адвокатсыз, коомго таанылган кишисиз, менде таанылган киши керек болуп атат деп өзү чакырып алган. А мен келгенден айттым, Садыр Жапаров дедим, Садыр дедим, сен Куранды окудуң белен, китеп окудуң белен, жок, атам молда кетигинде мындай мечет салган жакшы. Эми сен баласы болгондон жолун жолдобойсуңбу? Китеп окубойсуңбу? Окудуң белен, колуң бошобой жүр дедим. Анда колуң бошобой жүрсө дедим, мынакей деп бир Куран китеп көтөрүп барып апа бердим, могу китепти оку. Кудайдан тиле, суран. Ушу китепти канча окусаң, бул дагы берген сага чоң сыноо. Ушу сыноonu жеңип кетсең, сен президент болосуң. Ушу китепти оку дедим, ошондон биринчи жолу мен иманга мын чакырткам. Биринчи жолу намазга түшкөн. Түрмөдө жатканда да мен телефонду сурачы. Ай байке, тиги бул кандай болот, тиги кандай болот. Анан аалымдардын адвокаты болуп жүрүп, билген эмемди айтып берип турчумун. Болду ошо. Ар бир хадис айтат, ар бир иш, аракет, амалдар дейт, адамдын ниетине жараша дейт да. Мени баарынан капаланткан, ызаланткан Садыр Жапаровдун кылган иши болду. Ал кандай иш болду? Isıkta, soğukta, gündü,
Tүйінбі biz митингде жүрдік, тергеуде жүрдік, прокуратурада жүрдік. Көп кішілер қолдап жүрген кішілер көп болды. Күйерман болып. Түрмеден шығып келгеннен кейін, президент болғаннан кейін бір кішісін шығып қойған жоқ солға. Рахмат, сіздердің қолдауыңыз менен, Алланың бұйрығы менен келіп отырдым деп отырдық. Мұны кімдер тегеректеп кетті? Чөйлер тегеректеп кетті. Içip жегендер тегеректеп кетті. Коррупционерлер тегеректеп кетті. Өзіңіз бұны барын көріп тұрасыңдар. Мына мен осыға өте наразымын.